бизге келтирген ушу жарандар көбөйүп кетти деген мындай претензиялар туура. Бирок ошол эле мезгилде аларды иштетишибиз керек. Ар бир мамлекетке кирген Кытай жарандары визасы менен кирет. Өздөрүнүн убактысы болот. 2 айдан 1 жылга чейин трудовой виза деп коет. Ал эми жанагы туристический визасы 14 күндөн болот. Визасы бүткөндөн кийин аны керектүү мамлекеттик органдар текшерип чыгарат. Кече мына жанагы объездной жолдо Бишкекте болгон конфликтте визасы бар эле, өзү 1 жылдык визасы бар, келип иштеп аткан эле кытайлар менен биздин кыргыздар конфликт болгон. Алар эң баш жүргөн кытайлар эмес. Алардын азыр 14-ü камалып СИЗОдо отурушат, ошо эң башты кылган үчүн. Андан сырткары эгерде алардын визасы түгөнгөн болсо, алар сөзсүз түрдө чыгарылат. Алардын бардыгы реестрде турат. Эч кандай Кытай сансыз басып кетип, сансыз эле ээлеп алган жерлери жок. Бардыгын отчет учетто турушат. Ал эми аны кээ бир жанагы деструктивдүү адамдар туура эмес пайдаланышып, туура эмес чыгарып атышат. Ушуга көңүл буруп коюңуздар.